Исламды Рим империясында расмий дин кылган император Констанций II. Никея соборунун чечимдерин колдогон чыгыш епископтору Констанцийдин доорунда аябай кыйын абалда болушкан. Анын агасы Константа 350-жылы өлгөндөн кийин империя Констанцийдин кол астына бириккен жана бардык христиан ааламы арийчилердин колуна өткөн. Профессор теолог Кристофер Холл. Акыйкат менен жалгандын, жакшы менен жамандын ортосунда илгертен эле талаш тартыш жаралып келген. Жалпы элге акыйкаттын жетүүсүн каалабаган бузукулар айтып өткүз кылмыштарды жасап келишкен. Анткени алар инсандын табияты акыйкатты каалаганын жакшы билишчү, акыйкатты коргоп согушкандардын аракети зарылдык болгон. Анткени бузукулукту колдогондор жалпы элди өз алдынча эркин чечим чыгаруудан тосуп келишкен. Ошондуктан ар дайым акыйкатты колдоп, коргоп турчу бир күч болуусу зарыл болгон. Акыйкат элге өзү эле жетет, аны колдоп коргоонун кажети жок дегендердин ою таптакыр туура эмес. Чындыгында кээ бир учурларда акыйкат бузукулардын жамандыгынан коргой турган күчкө муктаж болот. Ошондуктан Усман ибн Аффан, Аллах андан ыраазы болсун, мындай деген: чындыгында Аллах ыйык Куран менен орнотпогон нерсени бийликтин күчү менен орноткон. Бийликтин күчү акыйкаттын ийгиликке жетүүсүнө чоң өбөлгө боло алат. Мисалы, жолдо жүрүү эрежелери элдерди сактоо үчүн коюлган. Эгерде бул эрежелердин сакталуусун көзөмөлдөгөн полициялар болбосо, адамдардын жашоосуна чоң коркунуч жада калса, өлүм алып келет. Акындардын акыны Ахмад Шауки айтат: эч бир минбардын пайдасы болбойт, эгер анын колунда таяк же камчы болбосо. Биздин кезектеги каарманыбыз император Констанций бул нерсеге эң жакшы мисал боло алат. Бул римдик мусулман император акыйкатты жер бетиндеги бузукулардын жамандыгынан сактап калган деп эсептелет. 337-жылы император улуу Константин өлгөндөн кийин Византия империясын анын 3 уулу жана бир жээни 4кө бөлүп салышкан. Батыш бөлүгү Англиядан тартып Магрибке чейин Константин экинчиге караган. Борбордук бөлүгү Борбордук Европа жана Италиядан тартып Түндүк Африкага чейин император Константин биринчиге караган. Чыгыш бөлүгү азыркы Турциядан жана Шам шаарларынан тартып Египет жана азыркы Ливиянын чыгыш тарабына чейин Константинополь империясынын борбору император Констанций экинчиге караган. Греция менен Балкан өлкөлөрү улуу Константиндин жээни Далмацийге берилген. Император улуу Константиндин уулдарынын бирөөсү эле өзүнө окшоп арийчиликти тутунган, мусулман болгон. Ал Констанций экинчи болгон. Ал эми андан башка эки уулу Никеячылар тарапта эле. Эгерде Констанций экинчи тоспогондо, бул экөө адам өлтүрүү күнөөсү менен куулган Афанасийди Византия империясынын борборуна кайтарып алып келишмек. Константин экинчи менен Константин биринчи өлгөндөн кийин Рим империясынын көпчүлүк бөлүгүн генерал Магнеций башкарып калган. Ошентип император улуу Константиндин балдарынан бир эле арий император Констанций экинчи калган. Бул император империянын бардык бөлүгүн өзүнүн кол астына алгандан кийин ислам динин таухидке чакырган христиандыкты, арийчиликти Англия, Испания жана Магриптен тартып Ирак, Турция, Түндүк Африка, Египет жана Борбордук Европага расмий дин катары таанылган. Констанций экинчинин өмүр таржымалын терең карап чыкканымдан кийин жеке өзүмдүн пикиримде ал жер бетиндеги исламдын эң улуу каармандарынын бири болгон экен деп ойлоп калдым. Бул жалгыз кудайчыл императордун ысымын мектептеги тарых китептеринде да уккан эмеспиз, бирок ал чындыгында улуу инсан болгон. Бул императордун өмүр баянын жакшылап окуган адам анын акыйкатка бекем турганы жана өзүнөн кийинки дүйнөнүн саясий картасын өзгөртүүгө дуушар кылуу жагынан халифа Умар ибн аль-Хаттабка окшоштугун байкай алат. Констанций экинчинин империянын чыгыш бөлүгүн толугу менен колуна алгандан кийин империянын борбору Константинополдун епископтугуна ошол учурдагы арийчи христиандарынын башчысы Евсевий Никомедийди дайындоо чечимин чыгарат. Ошондой эле биз жогоруда айтып өткөндөй,
Бул орунга Никеячылардын башчысы Афанасийди алып келебиз деген эки инисине да каршы чыккан. 350-жылы империянын бардык бөлүгү Констанцийдин бийлигине толугу менен өткөндөн кийин анын буйругу менен бир топ дүйнөлүк жыйындар өткөрүлүп, Никея жыйынында кабыл кылынып, андан кийин көбөйүп кеткен бүт диний ырым-жырымдар жокко чыгарылган. Бул жыйындардын эң эле белгилүүсү 355-жылы Италияда өткөн Милан жыйыны болуп эсептелет. Ошол учурда Милан Аллахтын жалгыздыгына чакырган шаарлардын тиреги болуп эсептелчү. Бул жыйындар өткөрүлгөндөн кийин Иса пайгамбар алып келген таухид ишеними империянын негизги идеологиясы болуп калды. Ошол учурда христиандыктын таухидин таркатууда императордун аялы Евсевиянын ролу да зор болгон. Евсевий Никомедийда четте карап турбастан элдерге таухиддин маани-маңызын түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Анын бул эмгегинин натыйжасында анын колунан көптөгөн окуучулары чыгып, таухидди бүтүндөй жер бетине таркатышып, өздөрү жашап жаткан шаарларда тарых багытын өзгөртүшкөн. 361-жылы Аллах жиберген Иса пайгамбардын динине жана аны ээрчигендерге чоң кызмат кылган Рим императору Констанций экинчи да каза болот. Констанций экинчинин уулу болбогондуктан империянын бийлиги Юлиан Чыккынчы деген каймана аты менен белгилүү болгон абасынын уулу Юлианга өтөт. Ал бутпарастыкты кабыл кылгандыгы үчүн аны ушундай деп аташчу. Ал таухидке чакырган христиандарга согуш жарыялап, аларды катуу азаптап өлтүрчү. Чыныгы христиандыктын душманы Юлиан Чыккынчы Афанасийди куугунтукта жүргөн жеринен Александрияга алып келип, чиркөө башчылыгына дайындаган. Ал учурда жалгыз Аллахка сыйынууга чакырган христиандар азапталып, өлтүрүлүп жаткан. Алардын бири Арийдин шейит Лукиянда бирге окуган досу Мариса Халкидонский, Генри Васс жана Дэвид Рорбачер аттуу тарыхчылар айткандай, анын көзү көрбөй калган учурда аны Юлиан Чыккынчы мазактап тамашага салат. Ошондо жалгыз кудайчыл Мариса Халкидонский ага мындай деп жооп кайтарган: "Сенин жүзүңдү да көрбөй калуум үчүн менин көзүмдү көр кылган Аллахка мактоолор болсун". Юлиан Чыккынчынын бийлигинен кийин Византия бийлигинде көптөгөн императорлор алмашкан. Алардын кээ бирлери жалгыз кудайчыл мусулмандардан эле. Император Валента, император Валентиана экинчи жана анын энеси Батыш Рим империясынын борбору Миланда исламга кызмат кылган ханыша Юстиналар мусулман императорлордон эле. Андан кийин бийлик христиан тарыхындагы эң мыкаачы деп эсептелген император Феодосий биринчиге өтөт. Балээ кырсык анын Иса пайгамбарды Кудай деген Никеячыларды колдогонунда эле эмес, балким бул маанини камтыган бардык сөздөргө согуш жарыялагандыгында эле. Никея епископторунун Иса пайгамбарды Кудай деген чыккынчылыктарын колдоо менен эле чектелбестен, таухидке чакыргандарды кылмышкер катары жарыя кылган. Арийчилер империянын калкынын көпчүлүк бөлүгүн түзгөнүнө карабастан, алар массалык түрдө өлтүрүлгөн. Бул жөнүндө Библияны биринчи жолу латын тилине которгон тарыхчы Иероним мындай дейт: "Дүйнө жүзүнүн көпчүлүк бөлүгү ишенимде арийчи болгону үчүн гана азапка салынган". Акыйкатта империянын борбору Константинополь Арийдин окуусун тутунгандардын шаары болгон. Тарыхчы Морис Уайлс "Архетипичная ересь. Арианство. Сквозь века" аттуу эмгегинде айтат: 40 жыл Константинопольдун чиркөөлөрүнүн башчылары эле эмес, тескерисинче шаардагы христиан тургундарынын көпчүлүгү Никея ишенимине караганда арийчилерге ооп турган. Юлиан Чыккынчы бийлигинин доорунда Никея чиркөөлөрүнүн башчылары менен бирге таухид ишенимин бекиткен дүйнөлүк жыйындардын бардык чечимдерин жокко чыгарышкан. Ошондуктан азыр тарыхтагы дүйнөлүк жыйындарды карай турган болсоңуз, 325-жылы биринчи жолу өткөн Никея жыйыны менен 381-жылы Константинопольдо өткөн жыйындын ортосундагы 60 жылды таппайсыз, анткени дал ошол 60 жылдын арасында таухидке чакырган жана аны бекиткен чоң жыйындар болгон. Алар бул жыйындарды жалпы христиандарды өздөрүнүн чыныгы тарыхын билбей калуулары үчүн өчүрүп салышкан. 381-жылы император Феодосий биринчи Константинопольдо чоң жыйын өткөрүүнү буйруйт. Мына ушул жыйында Никея собору бекиткен эки кудайдын катарына дагы бир жаңы кудай кошулат.
Мына ошондо биринчи жолу ыйык рухту Кудай катары жарыя кылышып, Никея соборунун доктринасы толукталып, ыйык үчүлтүк Троица болуп калат. Алардын ишеними боюнча бул принциптин жыйынтыгы мындайча болот: атасын картайган бир аксакал катары тартышса, баласына ак жүздүү бир кишинин сүрөтүн коюшат. Ал эми ыйык рухка көгүчкөндү тартышкан. Булардын баары Кудай деп эсептелет, бирок үчөө тең бири-бирине тең келбейт экен. Бул принциптин логика жагынан караганда деле туура келбегенине жана чиркөөлөр тарабынан жалпы христиандарга бул принцип тууралуу эч кандай канааттандырарлык жооп айта албаганына карабастан, ыйык үчүлтүк ишеними никеячылар үчүн ыймандарынын шарты болуп калган. Тактап айтканда, Иса пайгамбар төрөлгөндөн 380 жылдан кийин үчүлтүк догмасы пайда болгон. Байкап көрсөңүздөр, андан мурдагы талашып тартышуулар үч Кудай ишеними жөнүндө эмес, Иса пайгамбарды Кудай кылуунун айланасында болгон. Анткени ыйык рух дегени андан мурда эч бир жерде айтылган эмес. Жада калса, Никея жыйынында да аны Кудай деп айтышкан эмес. Чындыгында Иса пайгамбар төрөлгөндөн 380 жылдан кийин пайда болгон жана азыркы замандын христиандарынын көпчүлүгү ынанган үч Кудай ишенимин чиркөө кызматчылары христиан коомунан жашырып келет. Августина Иппанийский чиркөөнүн үчүлтүк тарыхында өмүр бою каратак болуп калган коркунучтуу епископ. Ал адамзаттын тарыхындагы эң начар адам. Аны чиркөө касиеттүү Августина деп атайт. Ал христиандыкка жаңы бузуку ишенимдерди кошуу менен эле тим болбостон, христиандарга азаптоо процедурасын киргизген. Андан кийин христиандыктагы мыкаачылык жана ырайымсыздык менен азаптоо, инквизиция, анын түзгөн бузуку мыйзамдарынан болгон. Августина Алжирдеги Нумидияда төрөлгөн. Бирок ал таза кандуу алжирлик эмес, балким Алжирди басып алган римдиктердин балдарынан болгон. Азыркы чиркөөлөр айткандай, ал берберлерден эмес. Алар жөн гана берберлерди христиандыкка тартуу үчүн силерден чыккан баатыр деп айтып коюшкан. Чындыгында анын апасы берберлерден болгон. Ал эми атасы Иса пайгамбарга тиешеси жок римдик бутпарас болгон. Ал эми Августина өзү динсиз өскөн. Жаш кезинде перс диндеринен Манихей динин кабыл кылган. Байкап көрсөңүз, Иса пайгамбардын динин бурмалап бузгандардын баары Августина жана Афанасийге окшогон бутпарастар болгон жана алардын үй бүлөлөрү да христиандыкка тиешеси жок адамдар эле. Ал эми Арий жана Евсевийлер таза христиан үй бүлөдөн тарбия алышып, христиандардын эң улуу илимдүүсү шейит Лукиананын колунан таалим алышкан. Августина өзү үйрөнүп тарбиялаган Манихей бутпарастык ишенимдеринин баарын үстөккө босток христиандыктын үч кудайлык ишенимине киргизе берген. Ошондуктан азыркы христиандардын дини Иса пайгамбар алып келген дин эмей эле Августинанын чыгармаларынан болуп эсептелет. Христиандыкка азаптоо процедурасын чиркөөлөргө расмий түрдө киргизүү да анын чоң кылмыштарынын бири. Мына ушул нерсе жалгыз Аллахка гана сыйынган христиандар үчүн чоң трагедия болуп калды. Бул азаптоосу үчүлтүк ишенимин кабыл кылбагандарга каршы колдонулуп келген. Натыйжада миңдеген таза диндүү христиандар өлүп, миңдегендери азапка кабылган. Мыкаачылык менен азаптап Иса пайгамбардын динин таза тутунгандарды түп тамырынан жок кылууну көздөгөндөрдө мүмкүнчүлүк таап, качып кутулганы да болгон. Үч Кудай ишенимин епископтору Иса пайгамбардын тавхидке чакырган динин тутунгандарды жок кылдык деп ойлоп турушканда, күтүлбөгөн бир окуя болот. 4-кылымдын аягында үчүлтүктер менен жалгыз кудайчылардын ортосундагы оюн эрежесин эмне өзгөрткөн? Тавхидке чакыргандар тарых майданына кантип кайтып келишкен? Европанын көпчүлүк жерине, Африканын түндүгүнө, Эфиопия жана Йеменге тавхид кандайча келип калган? Кезектеги каарманыбыз